Серпилген топто кайрадан эле коноктор биринчи болгон болсо, ушул жерден карасаңыздар дагы бир гол ошентип орун алды Валерия Хлебосолова. Ошондо Кыргызстан менен Россиянын балдар курама командалары ойнойт. Ой, карасаңыздар дагы бир гол. Позициясын ээлегенге жетишти. Жана Валериянын соккусу. Валерия Хлебосолова ал канчалык ишенимдүү соккуна карасаңыздар, түп-түз алыскы бурчка барып кадалды. Акылай Сыдыкова канчалык аракет жасабасын, ал ийгиликтүү болуп чыккан жок. Өтө так ишенимдүү жана бир атандашты жазгырып өттү. Жана дагы бир гол. Жана бул жерде Валерия көрүңүздөр, ушунчалык ишенимдүү комбинациялык жүрүш пасты Анна Пирогова берди. 15 номердеги карасаңыздар, ал бир атандашта. Ал мезгилде азыр дагы бир пас. Ой, керемет сейф. Айжана Борун сол канаттан Мила Рашкова. Ох, жана анын пасынан кийин дагы бир гол. Россия курама команда. Позициялык чабуул андан аруланууда. Дагы бир сокку жана азыр гол. Стандартты кабыл. Андан кийин биринчи сокку үстүңкү тирөөчкө тийип кайткан. Андан кийин серпилген топто кайрадан эле ошол Анна Пирогова болду дагы. Мына көрдүңүздөрбү? Россия курама командасы топту оюнга кошот. Жана алыстан сокку. Кандай ишенимдүү гол. Бул жерде 9-дукка кадап турмалуу. Албетте биздин коргонуу бир топ бекем болуп калды. Айсак болот дегенче дагы карасаңыздар, бир сыйра пас алмаштырып, андан кийин бир караганда борбордук бөлүк эле сокку заткандай болду. Бирок Дилназ Жеңишбек кызы ага реакция жасаганы менен кайтарып кете алды. Азыр бул соккудан кийин сөздү улайбыз. Ой, карасаңыздар, пас алмашуулар, соккудагы бир гол. Айрыкча мына ушул сыяктуу кайрадан пас алмашуулар, сол канаттан соккуну кайтарды эле. Ошол замат дарбазачыдан Дилназ Жеңишбек кызы мына алгачкы сонда. Ой, карасаңыздар, рикошеттен кийин жана сонун сейфтерди биздин оюнчулар жасап кетти. Уратышат. Ой, алыстан сокку голго айланды. Биринчи таймда 8 гол киргизишкен. Ох, азыр мына дегенче бул убакыт бүтүп калды. Мүмкүн азыркы чабуул голго айланмак. 0